иштер министрлиги коронавирус боюнча жалган маалымат тараткан 15-факты катталды. Милиция жалган маалымат тараткан жарандардын тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатканын учурда республика боюнча 15-факты катталганын маалымдады. Алардын бири Бишкек шаарынын Чүй облусунун Москва районунун Беловодск айылынын 27 жаштагы тургуну болгон. Ал Instagram социалдык тармагы аркылуу коронавирус өлкөгө келген, ызычуу болбош үчүн айтылбай жатат деген жалган маалымат тараткан. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейистерине жазык кодексине 344 беренеси кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган экенин билип туруп, маалымат таратуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Ички иштер министрлиги жалган маалымат тараткандыгын кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Милиция мыйзамды билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпой турганын билдирди. Сириядагы жарандык согуштун башталышына 9 жыл болду. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Твиттердеги баракчасынын 10 жылдык согуш кыйроого жана азаптарга гана алып келди деп жазды. 2011-жылы 15-мартта бир катар сириялыктар президент Башар Асаддын режимине каршы көчөгө чыккан. Көп өтпөй катаал репрессия жүргүзүлүп, аягы кандуу согушка айланган. Согуштан 370 000 адам өлүп, миллиондогон кишилер качкын болуп жер которууга аргасыз болушту. Байкоочулар согуш дүйнөлүк державалар ортосунда гана болуп жатканын айтышууда. Москва менен Тегеран Башар Асадды колдосо АКШ жана Түркия козголоңчулардын талабын талашып келет. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ согушка аралашып, ага бардык тараптан каршы турушкан. Им тобу жалпысынан талкаланганы менен айрым мүчөлөрү ушул тапта Сириялык түндүк батышында Илибде кармалып турат. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөлүк дарыгерлер топтору түнү-күнү нөөмөттө болоорун кабарлады. Ага ылайык оорунун кандайдыр бир белгилери байкалган жарандар токтоосуз түрдө дарыгерге кайрылууга тийиш. Министрлик Кыргызстанда 1545 киши жугуштуу вирустан текшерүүдөн өтүп, илдет аныкталбагандыгын билдирди. 14 күндүк обсервацияга алынган 303 жарандын 181-и өзү жашаган жеринде медициналык көзөмөлдө турат. Бирок оорунун алдын алуу максатында 16 марттан баштап Кыргызстанда бардык мектептер жана жогорку окуу жайлар 3 жумага карантинге жабылат. Мындай чечим Коопсуздук кеңешинин 14 марттагы жыйынында кабыл алынган. 15 мартта Билим берүү жана илим министрлиги Каныбек Исаков билим берүү уюмдарынын мөөнөтүнө мурда 3 апталык каникулга чыгаруу тууралуу буйрукка кол койду. Ага ылайык менчигинин түрүнө карабастан орто жана жогорку окуу жайлар 16 марттан 8 апрелге чейин эс алууга тарашат. Ал эми бала бакчалар кадимки тартипте иштейт. Өкмөт ата-энелерге балдарын үйүндө кароого шарт болбосо, үйүндө алып калууга, эгерде мындай мүмкүнчүлүк болбосо, бала бакчага алып келсе болоорун билдирди. Ысык көлдө жер силкинди. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун сайтындагы маалыматка ылайык 16 март таңкы саат 6 чамасында Ысык көл областында жер титиреп, анын күч очогунда 4 балга жетти. Ысык көлдүн Ташкоро, Курган, Ичкили Таш, Кең суу айылдарында жер титирөөнүн күчү 3 балл болгон. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандар 4 киши болду. COVID-19 вирусуна чалдыккан бир ташкенттик аялдын улуу менен кызына да бул аламаттуу вирус жуккандыгы тастыкталды. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирүү таркатты. Билдирүүдө илдетке чалдыккандар менен байланышы болгон үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы тең вирус тануу илим изилдөө институтунун клиникасына жеткирилгенин белгиленет. Бул аял байырлаган көп кабат үйдөгү 330дай тургунда дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. 11 мартта Ташкенттен Парижден кайткан алиги аял жана анын улуу кызынан тышкары алардын үй бүлөсүнө тиешеси жок дагы бир өзбекстандык коронавируска чалдыкканы кабарланды. Аталган министрликтин маалыматына караганда, бул 4-чү киши 15 мартта таңга маал Өзбекстан аба жолдорунун компаниясынын Стамбул-Ташкент каттамына тейленген учагы менен Өзбекстандын борборуна кайтып келген. Айтмакчы, 15 марттан Ташкенттеги атайын жыйында Өзбекстандын өкмөт башчысы
Абдулла Арипов чыгып сүйлөп, базарларда коронавирусту шылтоолоп, негизсиз баа көтөрүү дололаттарынын эч жол берилбей тургандыгын баса белгиледи. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Чыңгыз Айдарбеков 15-мартта өзбекстандык кызматташы Абдулазиз Камилов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Борбор Азияда коронавируска байланыштуу кырдаал жана бул илдетке каршы биргелешип иш-аракет жүргүзүү маселелерин талкуулашты.